клубника, малина өстүрүү боюнча курс уюштуруп атабыз. Кудай буйрса жаңы жылдан кийин уюштурабыз. Жерди кантип даярдоодон түшүм бергенге чейин кантип уход кылганды агрономдор жана практиктер үйрөтөт. Экрандагы номерлерге кабарлашып курска жазылсаңар болот. Ягодный ассоциация бириктирдик. Бул ягодный ассоциациядан дыйкандарга эмне пайда дешип көбүнчө ошондой суроолор болот. Ассоциациянын ачылышында себеби бул дыйкандар жанагындай жеңилдетилген кредиттерге жетпей атат. Ошол кредиттерге кантип алса болот? Ошолорду кантип уюштурабыз? Экспорт боюнча көпчүлүк дыйкандар ушу менин оюмду уккузу келет экен. Кандай экспорт, кандай болот? Россияда бир 12-13 шаар, Казакстанда бир 5-6 шаар менен иштешебиз. Ошол жакта өзүбүздүн точкаларыбыз бар. Ошол туугандар, жакында январь айы ичи биз Лейлектен көлгө чейин кыдырабыз. Ар бир районго барып, Кудай буйрса, семинар, форум өткөрүп дыйкандар менен жолугуп келгенге бир 20 күн убактыбызды бөлүп атабыз. Салам алейкум дыйкандар, биздин катталуучулар. Жаңы жылыңар менен мына быйыл 2022 жыл аяктап 2023 жылга кирген турабыз. Ошон үчүн биз жыйынтыктоочу ролигибизди чыгарайлы деп атайын ушул таза абага келдик. Ошол жаңы жылыңар менен силерге жаңы жылда жакшы албан ийгиликтерди каалайбыз. Биздин быйылкы жылда кылган иштерибиз жана келечектеги пландарыбыз боюнча маалымат беребиз. Ассоциациянын ягодный ассоциация ачылды, анын ал боюнча да маалымат беребиз. Биз менен дайыма бирге болуп, биздин видеолорубузду бөлүшүп, комментарий жазып, лайк баскыла. Рахмат. Өзүбүздүн командабыз менен сүйлөшүп, клубника, малина өстүрүү боюнча курс уюштуруп атабыз. Кудай буйрса жаңы жылдан кийин уюштурабыз. Агрономдорду, практиктерди азыр күчтүү сүйлөшүп атабыз. Материалдарын даярдап, жаңы жылдан кийин курстарды үйрөтөбүз. Курстарды өткөрөбүз. Курста эмне жөнүндө маалымат болот? Клубника менен малина, ежевиканы жерди кантип даярдоодон түшүм бергенге чейин кантип уход кылганды агрономдор жана практиктер үйрөтөт. Биздин курска жазылыш үчүн экрандагы номерлерге кабарлашып курска жазылсаңар болот. Эгер чоң проекттерди кылып аткан болсоңор, аягына чейин сопровождение кылганга агрономдорубуз бар. Ошондой туугандар, анан көчөт боюнча бизге клубника көчөттөрү Европадан келет. Фрига, тоңдурулган көчөттөр. Жазкыга бардык көчөттөрдү заказ кылсаңар болот. Мицуновадан башкасы. Мицунова азыр чечиле элек. Калган көчөттөрдүн баарысын Алишер көз чогуу алдырып атабыз. Алишердин командасы өзүнчө, биздин команда өзүнчө сатат. Өздөрү сопровождение кылат, окутат. Ошон үчүн бизге дагы катталып, ушул каналдагы номерлерге жазылып, клубника көчөт алсаңар болот. Малинанын көчөттөрү боюнча, малинанын көчөттөрү бизге Россиядан келет. Мына уже көчөттөргө заказ алып баштадык. Малина крупный көчөт алгандарга дагы агро сопровождениябыз бар. Үйрөтөбүз, кандай кылышты экспортуна чейин уюштурабыз, Кудай буйрса. Анан көчөттүн кандай түрү керек? Бизде полька, маравилла, мапема, полонез көп сортторду, калаган сортторуңарды заказ кылсаңар болот. Бааларын дагы ушул номердеги кайрылып билсеңер болот. 40-35 сомдун тегерегинде полька келет быйыл жазкыга. Уже заказ алып баштадык. Ким канчалык эртерээк заказ берсе, ошого жараша былтыркыга окшоп количествобуз жетпей калышы дагы мүмкүн. Анан туугандар, бизде биринчилерден болуп быйылкы жылдын эсебинен биздин ийгилигибиз десек болот. Ушул ягодный ассоциация бириктирдик. Ушул клубнай, малина, ежевика, карагат, облепиха өстүргөн дыйкандарды, ушуларды переработка кылган переработчиктерди, көчөттөрүн алып келген поставщиктерди, удобрение алып келгендердин баарысынын башын бириктирип, ягодный ассоциация ачтык. Азырынча юридикалык жактан юстиция министрлигинен катталып, эми ассоциация ишин баштады. Жакында Тилек Токтогазиев төрөгасы болду. Жакында биринчи презентациясын жасады. Февралда биринчи чоң форум өтөт. Ачылышын кылабыз ягодный ассоциациянын. Бул ягодный ассоциядан дыйкандарга эмне пайда дешип көбүнчө ошондой суроолор болуп атат. Дыйкандарга эмне пайда? Ошол ассоцияга бириккен
дыйкандарды өзүнчө WhatsApp же Telegram каналдан группасы болот. Ал жактан ягодага тиешелүү бардык маалыматтарды ошол жака жүктөп турабыз. Жеңилдетилген биринчи эле маселе бул ассоциациянын ачылышында себеби бул дыйкандар жанагындай жеңилдетилген кредиттерге жетпей атат. Ошол кредиттерге кантип алса болот? Ошолорду кантип уюштурабыз? Кайсы жакта кандай программалар жүрүп атат? Ошолор боюнча толук маалыматтар берилет ассоциациядан. Экинчиден, өстүрүү боюнча, уход кылуу боюнча форумдарды, семинарларды уюштурабыз. Даже международный спикерлер келип семинарларды өтөт. Ошондой форумдарга дагы катышканга силерге шанс бар. Арзан көчөт алганга шанс бар. Удобрение алганга шанс бар. Көп маалыматтарды беребиз бул ассоциацияга бириккен дыйкандарга. Анан кийин бул жерден ассоциация дыйкандарга эмнеге пайда? Дагы кайсы жерде кимдер малина клубника алышат? Кайсыл фирма канча тонна ягод алат? Ошолор боюнча да маалыматтар берилет. Бул дыйкандарды переработчиктер менен байланыштыруу максатында дагы болуп атат. Экспорт боюнча дагы кайсы жактарга экспорт кылабыз? Бул жагындагы дыйкандар баарысы маалымат болуп турат. Ошто мисалы кайсы жерде точка ачылды, Жалал Абадта кайсы жерде точка, кимдер кайсы жерде иштеп атат. Ошолор боюнча ассоциация көп маалыматтарды берип турат. Анан ошол экинчи максаты окутууларды өткөрүшөт. Арзан удобренияларды уюштуруп бергенге жардам беришет. Ошол ассоциациянын эми келечектеги максаты чоң. Бул жерден азыр ассоциация жакшы иштеген дыйкандарды дагы башка мамлекеттерге өзүнүн квалификациясын көтөрүш үчүн дагы курстарга жөнөтөт. Жакында Германияда выставка болот. Ал жака дагы барам дей тургандар болсо, биз менен кабарлашып барып келсеңер болот. Бирок расходуңар өзүңөрдөн, ассоциация төлөбөйт. Пока өзүңөрдөн кийин барып мамлекет же жагындай USAID-ке окшогон фонддор финансировать этип бере турган болсо окууларды, ошого тандап алып, жакшы билимдүү дыйкандарды окутууларга жөнөтсөк болот. Анан акыркы маселе туугандар, бул экспорт боюнча көпчүлүк дыйкандар ушу менин оюм уккузу келет экен. Кандай экспорт, кандай болот? Мына быйылкы жыл биздин компания үчүн өтө ийгиликтүү жылдардан болду. Биринчи эле бул биздин YouTube канал. YouTube каналыбыз бир жылда азыр ушул жаңы жылга чейин бир 55 миңге барып калат окшойт. 53 миң, 54 миңге жетейин деп калды. Бул өтө жакшы жетишкендик болду. Ушул биздин канал аркылуу биз дыйкандарга, кыргызстандык туугандарга көп маалыматты жеткире алдык. Бул биздин оюбуз элге жеткени жакшы. Көп адамдар малина, клубника отургузушуп, сатуу маселеси кандай болот экен деген ойго келип азыр капталып отурушат. Кандай болуп сатылат экен деп ошол жагын бул жөнүндө да айтып берейин. Мына быйылкы жылда биз былтыр бир 3000 тоннанын тегерегинде экспорт кылган экенбиз Россия, Казакстанга. Быйыл бир 4000 тоннанын тегереги болуптур. Объем көп өспөптүр. Бирок көп болуп аткандай болду, бирок көп өспөптүр. Ушу 4000 тонна экспорт кылыппыз. Анын ичинен бир малинадан 220 тонна заморозка кылыппыз. Клубникадан бир 150-200 тоннанын тегерегинде переработка кылыппыз да. Бул варенье жасадык, тоңдурдук дегендей. Калганы бүт свежий Россия, Казакстанга экспорт болду. Россия, Казакстан боюнча биздин бир 17 шаар менен иштешебиз. Россияда бир 12-13 шаар, Казакстанда бир 5-6 шаар менен иштешебиз. Ошол жакта өзүбүздүн точкаларыбыз бар, өзүбүздүн клиенттерибиз бар. Ошол жака малина, клубнайды экспорт кылабыз. Быйыл Европа жабылганга Россия өзүнүн рыногун камсыз кыла албайт. Россиянын дыйкандары биздин дыйкандарда иштей албайт. Ал жакта дагы биз чоңойгонго шанс бар. Мына былтыр биз 10 шаарда иштеген болсок, быйыл 3 шаарды коштук дагы. Кийинки жылга дагы бир 3-4 шаарды кошконго аракет кылып атабыз. Ошол Россиядагы овощной точкалары бар же ушул биз менен иштешебиз деген
адамдар болсо дагы биз менен байланышсаңар болот. Биз товарды бул жактан заготовка кылып ал жакка жеткирип бергенге дагы мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Экспорт боюнча азыр Россиянын рыногу, Казакстандын рыногун биз толук камсыз кыла элекпиз. Ал жактын рыногун толук толтургандан кийин эми качан толтурабыз анысы деле белгисиз. Биздин дыйкандар азыр массовый отургузуп атат. Канчалык деңгээлде объем чыгарыша алат азыр белгисиз. Эми алдыңкы жылдарда 2023 көп объем болбойт, 2024-25терге жакшы объемго чыгабыз деп ойлойм. Бирок ага чейин биздин рыногубуз ошончолук чоңойот. Анан ушул ягодный ассоциациянын биринчи максаты катары дагы бул Кытай. Бул жактан Пакистан, Араб Эмираттары, Индия тарапка ушул свежийбы же тоңдурулганбы ягода үчүн рынок ачканга дагы ассоциация жардам берет. Ассоциация ошонун үстүнөн иштейт. Кудай буйруса, биринчи максат ушу Кытайга кириш. Кытайга эгер кире турган болсок, Кытайдын бир эле провинциясы биздин Кыргызстанда өндүрүлгөн бардык товарды соруп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн пока кооптоно турган убак эмес, өстүрүш керек, болгон объемго чыгыш керек. Анан туугандар өстүрөт десе эле ар ким ар кандай кылып өстүрүп атат. Биринчиден качество керек. Клубниканын, малинанын качествосу жакшы уровеньде болуш керек да. Ошондо жакшы баа болот. Анан кийин майда-майда кылып клубниканы өстүрүп алып, манан неге кымбат албайсыңар, неге арзан аласыңар деп жалп кылмайда жок. Силер өзүңөрдүн ишиңерди так, жакшы кылгыла, биз экспортто да ошончолук. Кымбат товарды тиги жакка барганда кымбат эле сатабыз. Ошондой туугандар, экспорт боюнча пока кыжаалат боло турган убак эмес. Мына 2023 жылдагы азыр мына объем көп болушуна мен көзүм жетпейт. Анан азыр элдин баарысы массовый ягода тигип атат. Ошону өстүрө алганы бар, өстүрө албаганы бар. Булардын баарысы эле өстүрүп, жакшынакай болуп кетет деп айта албайм. Мунун ичинен күйгөндөрү болот, полясын таштап кеткендери болот, чыдабагандары болот. Бирок бул рынок өнүккөнгө толук түрдө шанс бар. Кудай буйруса, биз быйыл дагы ушул чоң-чоң холодильниктерди курганга аракет кылып атабыз. Региондордон бизде Чүй, Баткен, Жалал Абад, Көл иштечү эле. Мына быйыл Кудай буйруса Ошту дагы кошобуз. Талас бизге кошулду уже. Таласта Бакаятада биздин точкабыз бар. Эмил деген байкөз заготовка кылып атат. Көлдөн дагы бизден бир 2 бала уже заготовка кылып иштешип атат. Баткен толук түрдө иштеп атабыз. Баткенде Ошто Кудай буйруса Алишердин теплицасында биз точка ачабыз. Ошол жерден приемду баштайбыз. Биз менен чогуу иштешет элек экспорт тиги жактан малина, клубника алат элек дегендер үчүн дагы өзүнчө номер бар. Бул каналдын бул жак бурчунда Кантемирден бала. Ошого кайрылсаңар, ошол маалымат берет. Биз кайсы жактарда точкаларыбыз бар, кайсы жактан клубника, малина ала алабыз. Кайсы шаарларда биздин точкаларыбыз жок, ошол шаарларга менен иштеше алабыз, ким менен партнер болуп. Ушу Кантемирге кайрылсаңар, Кантемир толук маалымат берип, силер менен иштешкенге даярбыз. Ошол туугандар, жакында январь айы ичи биз Лейлектен көлгө чейин кыдырабыз. Ар бир районго барып, Кудай буйруса, семинар, форум өткөрүп, дыйкандар менен жолугуп келгенге бир 20 күн убактыбызды бөлүп атабыз. Ошол жактан да жолугушабыз. Анан кыжаалат болбой тиге бергиле, көчөт заказ кылгыла. Анан ошол туугандар, жаңы жыл бардыгыбызга жакшы жылдардан болсун, түшүмүбүз мол болсун, мамлекетибизде тынччылык болсун, бардыгыңарга ийгилик. Ушул дайыма бизди колдоп, лайк басып, комментарий калтырып, биздин видеолорубуз менен бөлүшүп тургула. Рахмат.